Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдент клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдент заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологтун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Кыргызстандын тышкы карызы $132 миллион азайды. Өткөн жылдын аягынан бери Кыргызстандын тышкы мамлекеттик карызы $132 миллион азайды. Бул тууралуу Финансы министрлиги маалымдады. Айта кетсек, мамлекеттик тышкы карыз эл аралык уюмдардан, чет өлкөлөрдөн түрдүү валюталар менен алынган насыялар. Ички карыздар мамлекеттик баалуу кагаздарды сом менен чыгаруунун эсебинен түзүлөт. Тышкы карыздар боюнча көрсөткүчтөр 2021-жылдын декабрь айы 31 декабрга карата 4 миллиард 294,6 миллион. 2022 жыл январь 4 миллиард 290,3 миллион сом. Тышкы карыздар боюнча көрсөткүчтөр 2021 жылдын декабрь айы 31 декабрга карата 4 миллиард 294 миллион. 2022 жыл январь 4 миллиард 290 миллион. Февраль 4 миллиард 301 миллион. Март 4 миллиард 282 миллион. Апрель 4 миллиард 191 миллион. Май 4 миллиард 215 миллион. Июнь 4 миллиард 190 миллион. Июль 4 миллиард 212 миллион. Август 4 миллиард 179 миллион. Сентябрь айы 4 миллиард 162 миллион. Депутат Жаныбек Кыдыкбаев акыркы убакытта Кыргызстанда аккан оорусу менен ооруп, боорун алмаштырып кыйналган жарандар көбөйүп кетти. Ысык-Көл облусунан Ата журт Кыргызстан саясий партиясынан шайланган депутат Жаныбек Кыдыкбаев Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында сөз сүйлөп, саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Батыровага акыркы убакытта Кыргызстанда жарандарыбыз аккан, боор ооруга кабылып, Туркия, Индия өңдүү өлкөлөргө барып, кымбат операцияларды жасатып кыйналып жатканын айтты. Ошондой эле Кыдыкбаев саламаттыкты сактоо министрлигинде бекер операция кылууга канча адамга мүмкүнчүлүк бар экенин жана кандай ооруларга жеңилдиктер каралганын сураган. Мен суроом Минздравга берейин деп атам да. Бизде азыр Кыргызстанда оорулар көбөйүп атат да, аябайчы. Боорун алмаштырып, аккан оорусу менен Индияга, Турцияга барып дарыланып атышат. Анан бизге да кайрылып аткандар көп да, жардам сурап, көчөдө да туруп атышат. Минздравда канча льгота бар, ошолорго кимдерге берилет, бүгүнкү күндө барбы, жокпу, кандай ооруларга каралган ошол льготалар? Биздин саламаттык сактоо убакыт токтотуп койсоңор кайра кетип атат. Саламаттык сактоо министрлигинде бүгүнкү күндө жалпы оорулуулардан келип түшкөн арыздардын, кайрылуулардын саны 3800 болду. Ал эми квота болсо 150 орун экен. Биз жакында ошо Туркия мамлекетинин саламаттык сактоо министри менен жолугушуп сүйлөшүүдө биздин Кыргызстан боюнча бүгүнкү күнгө чейин быйылкы жылга 67 оорулуу акысыз өтүптүр. Азыр бул процедурасы мындай: бизге келип арыз менен кайрылышат, бүт документтерин алып келишет. Анан атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия карап чыгып туруп, ошол квотанын бир критерийи мындай экен: биздин Кыргыз мамлекетинде жасалбай турган гана операцияларды алар алышат экен. Тандоо жолу ошо Туркиянын министрлигинин өзүнүн тандоосу менен алынат. Биз бул жактан документтерди аларга жөнөтүп, анан алар жактыргандан кийин биз ошол оорулууларды Туркияга жөнөтө алат экенбиз. Бүгүнкү күндө бизде ошол комиссия иштеп жатат. Биздин өзүбүздө операция жасай тургандарды биз бул жерден аракет кылабыз.
Ал эми тиги жака тандоого жөнөтүлгөн оорулууларды биз тоскоолдуксуз жөнөтөбүз. Мына жакында биз барганда дагы биз 6 оорулууну сүйлөшүп, ошол Туркияда жүргөн лейкоз менен ооруган балдар бар экен, биз ошолорду акысыз өткөрүп келдик сүйлөшүп. Бул жакта комиссиялар каякта, адресин айтып койсоңор, кандай Саламаттык оорулар? сактоо министрлигинде. Кайсы, Эгерде кандай ушундай оорулар? маселе болуп калса, мага кайрылсаңыздар, мен ошол комиссия менен жумушты алып барабыз. Рахмат. Азык түлүк коопсуздук дегенде азыр Минсельхоз айтып өттү. Анан мен ошол боюнча айтып атам, ошо азык түлүк коопсуздукта зыяндуулуктары көп товарлар дейбизби, продуктлар дейбизби? Кайсыларды чыгардыңар? Кайсы товарларды? Биздин бул жумуш биздин Кандай товарлар кирет ошо? жалпы санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменттеринин жумуштары жерлерде биздин райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө кызматтары бул боюнча өздөрүнүн жумуштарын алып барышат. Жок, силерде ошол товарлардын мындай аттары жокпу? Бизге бүгүн кирип аткан ошо азык түлүк коопсуздук боюнча мен суроо узатып атам да сиздерге. Анткени биздин азыр кенеде балдарыбыз ар кандай жана чипсы, ар кандай бир товарларды жеп, оорулар көбөйүп атат да. Ошого биз мониторинг жүргүзүп атасыңар, жүргүзүп элесиңер. Жүргүзсөңүз айтып бербейсизби? Мониторинг жүргүзүлөт. Бул боюнча жакында эле министрлер кабинетинде дагы атайын биздин отурум жүргөн. Бул жерде бүт бизге келген тамак аштардын бардыгы ошол санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти тарабынан бардыгы текшерилет. Кандай тамак аш болбосун, ошонун бардыгы сөзсүз түрдө коопсуз болуш керек. Бул боюнча атайын бизде эксперттик комиссия бар. Биздин дагы саламаттык сактоо министринин орун басары ошол санитардык көзөмөл боюнча эң республиканын башкы дарыгери болуп эсептелет. Ал ошол комиссиянын өзүнүн председатели ошол атайын эксперттик. Рахмат, түшүндүм. Сиз Акылбек Сөмек ушуну көзөмөлгө алып койсоңуз, товарлар боюнча ушу Минздрав иштеп кандай товар балдардын биздин элибиздин ден соолугуна аябай зыян келтирип аткан товарлар өтө көп экен, оорулар да көп болуп атат ошого жараша. Жапаров Ширшов уадалаган 200 миллион долларды алууга 10 жыл кетээрин айтты. Максим Бакиевдин 200 миллион долларын өндүрүп келүүгө 10 жылдай убакыт кетет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров курултайда билдирген. Белгилей кетсек, жыйынга конок катары чакырылган Сапырбек Аргынбаев Ширшов уадалаган акчанын качан кайтарып берерин сураган. Президент Алексей Ширшовду мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн кабыл алып, андан маалыматтарды топтоп алып кайра кетиргенин белгилеген. Кана 200 миллион доллар деп кыйкырбадыбы? Убактылуу өкмөт 2010 жылдан 2019 жылга чейин Максимдин мүлкүнүн артынан кууп жүрдү. 9 жылдан кийин 4,5 миллион доллар келип түштү. Эми алдыда 5-10 жылдан кийин келип түшсө деле кубанышыбыз керек. Анан алка жакадан алып, кана бүгүн алып келип сала кой дегидей оңой оокат эмес. Акча биздин банктарда жаткан жери жок. Тастыкташ керек, артынан изилдеп барыш керек, анан алып келебиз. Буга ондогон жылдар керек, деди Садыр Жапаров. Эсиңиздерге салсак, Кыргызстандын энергетика тармагында көмүскөдөгү кардинал аттыккан Дастан Трансулуттук корпорациясынын мурдагы жетекчиси Алексей Ширшов быйыл 10 майда кармалып, бирок кечкурун баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, үй камагына чыгарылган. Ошол кезде Жапаров Ширшов Максим Бакиевдин 200 миллион доллар камакта жаткан банкты таап Кыргызстанга кайтарып берүүнү уадалаганын айткан. Тазабек Икрамов электораты менен тыгыз иштешип билектирип калганда, депутат Тазабек Икрамовдун айрым тарапташтары кармалышканы распы? Бул боюнча так маалыматтар эки тараптан тең ачыкталбай турат. Балким кармалгандардын себептери болгондур же ал эми биздин баамызда Тазабек Икрамов кичи мекендеги электорат менен тыгыз иштешип, улак өткөрүп, чай берип, айтор өзүнчө даярдык көрүп жаткандай. Эмнеге? Көп нерсе ачыкталбайт. Сузактагы колдоочулары Тазабек Икрамов үчүн туруп беришерин каңгулашып, өз ара талкууга алышып, дуулдап жаткандарында кандай сырлар бар? Акыркы радикалдуу оппозициялык айдынга кадам таштайбы? Бийликке карата тартынбайсын айтып, айбат көрсөтүп калганында көп маселе бугуп жаткандай. Жөн жерден билегим түрүнбөйт беле, деп жазган Арба Кейжи сайты. Болот Темировдун жактоочулары буунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылат. Өлкөдөн күч менен чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировдун жактоочулары Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылуу даярдап жатат. Бул тууралуу Клоопко адвокат Бактыбек Автандили уулу билдирген. Юристтер Темировго карата чыгарылган өкүм боюнча Кыргызстандагы бардык сот инстанцияларга апелляциялык арыз берген соң буунун комитетине арызданышы турган болду. Буга чейин Болот Темиров Москвадан журналисттерге маяк куруп, эл аралык сотко кайрыла турганын айткан.
Садыр Жапаров Кыргыз армиясы эмне менен куралданганын айтып берди. 25 ноябрда 1-элдик курултайда президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп жатып, өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгү боюнча маселени көтөрдү. Анын айтымында ал бийликке келгенден кийин гана Кыргыз армиясынын материалдык техникалык базасын жана курал-жарактарын жаңылоо башталган. Мен кызматка киришкенден бизде дрондолгон аскердик техника жок болчу. Учурда республикалык бюджеттен болуп көрбөгөндөй каражат бөлүндү. Аларга Тигр маркасындагы атайын бран автомобилдер, армиянын оор жүк ташуучу унаалары жана Байрактар ТБ2, Акынжы, Аксуңгур сыяктуу учкучсуз учуучу аппараттар жана башка заманбап куралдар, аскердик техниканын түрлөрү сатып алынды, деди президент.